Андай эмсе жигиттер, бүгүнкү сабагыбызды баштайбыз. Эмнегедир ушул жакка келсем мындай жылуулукту сезе берем да, ар дайымчы. Өтө жылуу, анан жүрөгүң дагы, ыйманың дагы толукталып, бул жактан силерден көбүнчө сабак алып кетем да. Бул жерден максат силерге сабак берүү эмес, силерден сабак алуу да. Биринчи эле бул жакка келгенде балдардын тартибин көрүп, тартип деген сабакты алдык. Көбүнчө силер 11 мектеп окуучулары адам мектептен чыкканда эле бул жактан эртең чыгасыңар, айлана чөйрө менен байланышта болосуңар. Силерге бүгүн мен адам кантип кесип тандаш керек, келечекте өзүнүн жолун кантип аныкташ керек, мына ушул жөнүндө айтып берем. Кесип тандоо үчүн эң биринчи 4 шарттан турат да. Биринчиси бөлөбүз, мисалы үчүн, башынан этегине кесип дегенде, мисалы үчүн, бардыгын жазабыз. Баштайбыз. Айта бериңиздер, бисмилла деп. Биринчиси, мисалы үчүн, инженер. Инженер. Айта берле, врач. Врач. Ким? Архитектор. Мына, спортсмен. Спортсмен. Бизнесмен. Юрист, азамат, дагы. Программист. Программист. Стоматолог. Ким? Дегустатор. Ким? Хирург. Хирург. Дагы ким? Повар. Повар. Переводчик. Дагы. Бизнес. Сантехник. Сантехник. Мына батпай калды. Дайш кетет. Ошондой бардыгын жазабыз, башынан этегине чейин. Дүйнөдө канчалык кесип болсо, ошонун башынан этегине чейин жазабыз. Эми ушуну элейбиз. Биринчи шарты биз, экинчиси кызыккан. Түшүңөрбү? Эми бул жака кызыккандарын алып өтөбүз. Мисалы үчүн азыр бирөөнүн алабыз. Сиз канча класстасыз? 9. Неге кызыгасыз? Архитектор. Ошон үчүн айтат да архитектор деп. Дагы кайсыларга кызыгасың? Бир нечесине адам табиятты тартат да, туурабы? Бир нечесине. Архитектор. Дагы? Спортсмен. Кызыккандарың айт. Дагы? Бирөө айт, бирөө. Аз бирөөдүкүн чыгарабыз да башынан. Программист дагы. Программист. Дагы? Жок, бул жигит аз бирөөдүкүн аныктайбыз. Бизнесмен. Бизнесмен. Дагы? Дагы айт. Кайсыга кызыгасың? Силер өзүңөр ушуна сабак алып турула. Дагы? Переводчик. Мына. Дагы барбы? Инженер. Мына. Инженер. Дагы? Ушул элеби? Дагы табиятың неге тартат? Дагы ичиңден эмне самайсың? Ким болгуң келет? Ушул эле. Эми экинчи шарты, жигиттер карагыла. Экинчи шарты эми актуалдуу болуш керек. Актуалдуу деген эмне дегени? Актуалдуу деген ким бүгүн сабакка жакшы катышса, ага белек бар. Мен ойлойм, силер мындай билимге кызыккан балдарсыңар, китеп алууну каалайсыңар менимче. Ким биринчи орунда көп суроо берип, бүгүн көзгө илине турган болсо, ага 200 сом. Биринчи орунга болобу? Эми биз өтө бай эмеспиз, андан колубуздан келиши ушул. Эгер андан көбүрөөк болсо, дагы бермекпиз силерге. Актуалдуу деген сөз. Ким чечмелеп берет? Актуалдуу деген кандай? Активный. Ким айтат? Дагы ким айтат? Ким тога тер жерин айтат? Актуалдуу деген выгодный сыяктуу. Азыр бул учурда азыркы заманда пайдалуу.
Азамат, жакындаттың. Дагы ким? Каалаган нерсесин өздөштүрөт. Ким? Актуалдуу азыр мисалы кызыккан нерселерин айтууга азыр ошонун арасынан тандап туруп кайсыга эпчил болушуңуз. Ким айтат? Элдин кызыкчылыгынан чыкпаган. Жакындатты, могу экөө жакындатты. Ким? Жолда турган нерселер мисалы сантехник менен архитектордун архитектура актуалдуу көрүп жатасың. Азамат, ток этер жерин айтты. Силер дагы жакшы. Ток этер жерин айтты. Азыркы кезде маанилүү болгон, азыркы кезде популярдуу болгон, бүгүнкү күндө биз муктаж болгон нерселер эмне болот бул? Актуалдуу болот. Демек актуалдуу. Бөлдүк, Эми ушулардын ичинен кимиси эң актуалдуу? Бул сен айтасың эми, сен оюңча кайсыл эми? Сеникин чыгарып атасың бул жакта. Архитектор. Архитектор. Дагы? Сен? Программист. Программист. Дагы? Инженер. Үчөө өттү бул жака, Инженер. Болду? Үчөө. Эми бул жака ушунчанын арасынан келип атат, туурабы? Аягында бирөөнү чыгарышыбыз керек. Демек, эми бул жакта акчалуусу. Эң акчасы көбү кайсыл? Бирөөсүн. Архитектура. Архитектор. Мына бул жигиттин кесип тандоосу чыкты. Демек бул келечекте ушул нерселерге жүрөккө тартуу, акчалуу ушулду көт деп ойлоду. Атын ким эле? Абдулкудус. Демек архитектор болуш керек. Силер дагы өзүңөрдүн биринчи бардыгын жазасыңар, ушунан башынан этегине чейин жаздыңарбы? Башынан этегине чейин жазгандан кийин анан кийин кызыкканыңарды жазасыңар. Алардын ичинен элеп аласыңар, түшүнүңөрбү? Андан кийин актуалдуусун, эң актуалдуусу кимиси? Андан кийин эң актуалдуудан кийин эң акчалуу. Кимиси акча, кимисини менен алектенсеңер, акчаны көп аласыңар. Мына ошонусун тандайсыңар. Түшүнүктүү болду? Ким түшүнбөдү? Кимде суроо бар? Ким болот эми? Айт. Депутат. Атын ким? Кайрат. Депутат болуш үчүн барып эле дароо отура калбайсың да, туурабы? Депутат деген окуу жок бирокчу. Депутаттар университети деген жок да бүгүнкү күндө, туурабы? Депутат болуу университети деген жок. Депутат болгонго чейин биз могу кесиптердин бирөөсүнө окушубуз керек. Алып барышыбыз керек. Ошондо кимисин эме окуйсуң? Программист. Жакшы.